Бул алтынды бөлүп алуучу фабрика. Мунун курулушу 2005-жылы революциядан кийин токтоп калган, 75%ке чейин жетип туруп. Анан кийин калган жабдуулар болсо тетигил контейнерлердин ичинде азыр. Ал эми бул жерде болсо башкаруучу пульт болмок. Андан ары алтынды сактай турган жай. Эми жаңы кожоюндар келип, бул орнотулган жабдыктардын өзүнчө бир бөлүктөрүн колдоноорун айтты. Мурунку лицензия ээлеринин айтымында Түштүк Африкадан алынып келинген жабдыктардын баасы 12,5 миллиондук. Бирок булар кандайча колдонулары тууралуу азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Все-таки здесь очень многое сделано. Эми эки тарап өз алдыңарча чечип аласыңар да, түшүнүп турам. Бириңер кымбатыраак баага сунуштап жатасыңар, экинчиңер арзаныраак алууну көздөп турасыңар. Бирок бул жерге туруп калгандан кийин ушул жабдыктарды колдонууну ойлосоңор болот экен. Жаңы келген компания өз стратегиясы менен бөлүштү. Анда жумушчулардын 90% жергиликтүү алтын ичинен алынары айтылды. Талас облусундагы кесиптик лицей менен сүйлөшүп, алар адистерди даярдап берүүнү убада кылды. Эми 1,5 жыл дагы казып алуулар күтүлбөйт. Анткени лицензиялык макулдашууда бул убакта даярдыктар жүрүп, андан соң гана казуу иштери башталат. Албетте эң эле орчундуу маселе жергиликтүү калк үчүн бул экология коопсуздугу. Менин жеке оюм бул жердин ачылышы бул талас элине өтө эле зыян деген эле ойдо келатам да. Себеп дегенде өтө эле зыяндыгы көрүнүп эле турат да. Мындай кеп айткандар көп эле болду. Министрлер кабинети болсо Темир Сариев баш болуп, эгер экологиялык нормалар бузула турган болсо, анда керт баштары менен жооп берерин элге убада кылды. Ал эми кен иштетүүчү компания болсо кантип алтынды бөлүп чыгарары туурасында айтып берди. Ну и, собственно, вот эти сами запасы, вот само это месторождение. Экологияга тийгизген залал аз болушу үчүн жердин алдында иш алып барабыз. Ошол жерде бөлүштүрүп, анан керектүүсүн труба аркылуу түшүрүп, андан алтынды бөлүп чыгарабыз. Андан калган калдыктар дагы аз болот. Бул деген жаңы технологияларды колдонуу. Жер үйдөн түшө турган каражат Талас облусунун жашоосун жакшыртканга чоң өбөлгө түзөт деп Сариев белгиледи. Бекмолдонуку bir жылда бюджети 7,5 миллион дейди. А тиякта 170 миллион түшүп атат. 20-25 жылдык норма бир менен түшүп атат. Бир эле 3%. Биз жанагы түшкөн акчаны ошол айылда районго, анан областка түшсүн дегенбиз. Районго 170 миллион, областка 170 миллион. Бардыгы мыйзамдуу түрдө болот дегенди уккандан кийин келгендердин көпчүлүгү премьердин айтканына ишеним артып калышты. 3 миллион которулуп атпайбы бизгечи. Ошону ар бир жаранга бөлүнсө деген ой бар да. Эми биздин өкмөтүбүз боюнча ал бөлүнбөйт экен да. Анан ошо менен азыр биздин элибиз болсо ойлору ошо бөлүп алсак деген ой болуп атат. Акчанычы. Ошол эле себеп. Лицензияга ээ болгон компания 20 жылдан ашык убакыт кен казат. Алдын ала эсеп боюнча жылына 3,5 тонна алтын алынат. Бул кен баары бир казылат. Ал эми экологиялык коопсуздукка тиешелүү органдар кепилдик берет. Эгер мыйзамды бузуу болсо, анда мыйзам чегинде чара көрүлөрү айтылды. Ширина Снакунова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал, Талас облусу.